Рас өмүр кандай кыска кандай аз, аттың ошол өлчөмүнөн көп кылбас, бирок чиркин аздыгына мейлеле, анын октой тездигине кататпаш. Салам достор, 3 в 1 YouTube каналында Маданият дайым берүүсү, аны мен Эдил Уланбеков алып бармакчымын. Биздин алгачкы саякатыбыз Алп акыныбыз Алыкул Осмоновдун үй музейине болмокчу. Бизден алыстабай туруңуздар. Достор, биз азыр Жомарт Бөкөнбаев жана Калык Акиев көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Музейге баруу үчүн ушул кесилиштен түштүк тарапты көздөй басабыз. Достор, ошол кесилиштен 50 метрдей баскан соң, мынакей мындай белгини көрөсүздөр. Андан ары дагы кетебиз. Достор, бул үй 1943 жылдары салынып, Алыкул Осмонов 48 жылдары сатып алып, өмрүнүн акырына чейин, тактап айтканда 50 жылдын 12 декабрына чейин ушул үйдө өмүрүн өткөрүп, нечендеген керемет ырларын жараткан. Дээрлик жарым кылым бул үй ар кимдин колунда болуп, 2000 жылдары гана Алыкул үй борбору тарабынан мамлекеттин карамагына алынып, журналист, Алыкул таануучу, Алыкул сыйлыгынын 2 жолку лауреаты Памирбек Казыбаев агайыбыздын жетекчилиги астында үй музейине айландырылып, корголуп келе жатат. Анда мына Эдил мырза айткандай, ушу дээрлик 50 жылдан кийин Алыкул өз үйүнө кайтып келгенде болгондо, 56-жылы бу жерде турган туугандары үйдү сатып жиберип, капталарга көчүп кеткен. Анан ошондон кийин 2000 жылга чейин ар кимдин колунда болуп, анан 2000 жылдан кийин биз демилге көтөрүп, ошол бул үйдө жашаган кишилерге үй алып беришип, шаардык мэрия. Анан бул үйдүн имараты шаардык мэрияга карайт, бирок биздин калган иштин баары тең биздин Алыкул үй борбору коомдук бирикмеси таандыкта. Кире бериши, бирок бул эскерте турган нерсе, Алыкул жашаган убакта бул кире бериш жок болгон. Кийин келген кожоюндар өздөрүнө карап салып алган экен да. Анан бирок бул жерде бизге азыр музейдин кире бериши бет ачарма жанагы Алыкулдун жашаган жылдардын расчалык тактасы турат. Анан эң баары биз 2000 жылдан бери ар кандай экспонаттарды топтодук. Ар ким өзүнүн колунан келген сүрөттөрүн берди, архивден алды, китепканадан алды, жеке адамдар болду, кээ бир уюмдар жардам берди да. Ошон үчүн бул баягы жалпы элдик музей болуп калды. Алыкулдун жашаган заманы Атамбекенин согушуна туура келип калды. Андан кийинки учур. Анан Алыкулдун көпчүлүк замандаштары согушка катышкан калемдештери болгон. Мисалы жанагы Жомарт, Мукай, Жүсүп Турсунбектин жазганлары бар да, согуштан келип калгандар. Анан жалпы башка дагы көптөгөн курбалдаштары согушка барган. Алыкул болсо ден соолугуна байланыштуу барбаган. Анан ошон үчүн биз баягы Алыкул жана Жеңишбек деген жок, Алыкул жана Жеңиш деп мына быйыл Жеңиштин 75 жылдыгын атап, мында мына 28 баатыр жөнүндө башка согушка тиешкен. Демек бул жерде Алыкул менен жалпы баягы адабияттын тарыхы, тарыхый тарых, анан жекече тарыхтарыбызга мында байланышта. Анан быйыл мына Жеңиштин 75 жылдыгында эс tutun келбеди эскерүү жүрүш деп атаган баштаганбыз. Советтер Союзунун баатыры Кыргызстан боюнча 76, Кыргыздардан 13 да. Ошо 13 баатырдан 8и келбей калган. Анан ошолор монда такталып жасап койдук да. Мына үй баягы биринчи бөлмөсү. Анан биз баягы мурда караганда могу жерде меш болгон да. Кадимки от жагып, көмүр, тезек жагып, ошо мына биз азыркы учурда айтам да алмаштырып койдук. Үйлөр оңдолду. Силер интернеттен көргөн турбайсыңар, Алыкул үй бузулуп калды депчи. Чындыгында баягы чатырынан суу кирген, челеписи эски да, сынып суу өткөн. Анан кийин биз жалпы ремонт кайра жасадык 2017 жылы. Анан бул үйдү оңдогон көптөгөн спонсорлор жардам берген, бирок негизгиси чүй областы ошол убакта. Андан кийин жекече спонсорлор жана Урматбек Барктабасов деген сыяктуу, анан да Муратбек Мукашев деген агайларыбыз, ушундай жекече инсандар жакшы жардам беришти. Бу жерде бир кызык окуя болду. Мен кулактандыруу издеп атам, баягы чатыр оңойт, анан бирөө чатыр оңойт деп, анан бир орус киши экен. Мен айттым, Алыкул Осмонов знаете деп. Знаете деп. Анан ойлодум, жөн тамашалап атат депчи. Анан сурап бардым деп, барсам бир орус жигит отурат, калпак кийип атыптыр. Анан көз алды деп, ким деген
атын унутуп атпайм кашай. Ошол мурда альпинист болгон. Альпинист болуп жүргөн, анан кийин жанагындай бизнесмен болуп кетти деп чатырогой турган. Анан кыскасы ошол альпинист жигит кийин жанагындай бизнесмен болуп кетти, анан алыкулду билет экен, себеби дегенде 2005-10 жылы эме алыкул деген тоого чыгыптыр. Алар чакап чыгат, ошондо бир америкалык жигит, анан өздөрү альпинисттер үчүн комиссаров деген бар. Анан Башманов Юрий. Ошо Башмановдор, ошо Башманов баштаган компанияны мына бүт бармалып берди. Мынакей орус туугандар рахмат ошого. Кээ бир кыргыздын спонсорлору болгондон кийин айтып коюп унутуп калган жактар да бар. Анан тигине боз жүздү көрөсүңөр, ошо боз жүздү толугу менен чатырын жаап берди. Калган иштерде жана Бишкек мэриясынын да жардамдары болду, жана эл калкты турмуш корлоштуруу деген жактар болду. Ошондой кыскасында жеке тарап, коомдук тарап, анан бийликтердин эмеси менен ушундай ушул үйдү оңдоп калыбына келтирдик да. Негизги экспонаттар жана Алыкулдун өзүнүн көз сүрүтүнө чыккан китептердин сүрөттөрү. Анан эң берде баягы эң барктуу деген экспонатыбыз жана Жолборду серсин кийген баатыр китеби да. Бул 40-жылы Казанда, азыр Татарстан болгон, ошондон чыккан экен мынакей. Латын алфавитинде. Латын алфавитинде да. Бизде мына Айдайдын туугандары, инелери бизге белек кылды. Ошо Айдайдын жанагы педтехникумда окуп жүргөн кол сумкасы экен да. Кичинекей тыкыйган жакшынакай. Ошол эми анан берги студент кыздар, окуучу кыздар ай кызыгышып карашат да. Мына дейт мына. Ошо. Анан кийин ошол Айдайга байланыштуу мына материал, мына Айдайдын тартылган сүрөтү, мына Аспек Бейшеев деген ошол каптал арыктык Алыкулдун айылы болгон учурунда Алыкулдан бата алган, ошол Алыкулдун мындай колдоосу менен окуу жайга өткөн аксакал да, ал кишилер азыр 80ден ашып кетти. Ушундай мына белектер ушундай көп чыкты. Алыкулдун 200 сомго чыкпады. Улуттук банктан берилген экспонат мына 200 сом депчи. Ошол өрөп бир жол туура эмес жазылган сиздин оңдоткон эмгегиңиз чоң деп дагы уктук. Ошо биринчи чыгарылганда жанагы артындагы ысык көл жөнүндө туура эмес жазылып калып, анан биз аны кайра далилдеп атып, 3 жылдан кийин анан кийин болуптур деп чыгарышканда ошол оңдолгон. Анан эми ошол мен бул үйдө негизинен мынакей көпчүлүк сурайт, бул үйдө Алыкулдун эмнеси бар депчи. Алыкулдун бул үйдө жашаганы өзүнүн эле мээнети да. Себеби дегенде Алыкул 50-жылы каза болгондон кийин биякта турган китептер, кол жазмаларын комиссия алып кеткен экен, жашчылар сөз, анан кийин архив тапшырылган. Бул жерде турган эжекеси менен жээни кийин 56-үйдү сатып көчүп кетишкен. Анан ошол бойдон бул үйдө эчтеке калган эмес. Бирок музейдин бир шарты бар экен, мен бул тийиштүү жактардан сурадым да. Кандай болсо, ошол Алыкулга тийиштүү документтер, фотолор, ал жөнүндө жазылган китептер, макалалар болсо болот да. Ошон үчүн биз жанагы Алыкул жөнүндөгү эскерүүлөрдү, чыккан сүрөттөрдү, кино, радио материалдарды болушчу топтодук. Анан кийин мондай скульптуралык эмгектер, мына ошол булакта ошо Алыкулдун замандашы Мануилова деген бир таланттуу эжекебиз болгон. Ошо эжекени жасап кеткен экен. Алыкулдун замандашы болгон, Алыкулга көрмөн болгон, Алыкулдун жанагындай күнүмдүк жашоосуна жардам берген Ысык көлдө Курманбай деген аксакал болгон. Эми ал киши Алыкулдан бир тойлуу болгон экен. Бирок Алыкулду аябай сыйлап, анан албетте Алыкул айга бекер турган жок, акчасын берип турган. Бирок ошончо да буларда ата баладай болгон жылуу мамиле болгон да. Анан ошондо мына киши өзү мындай жыгач укталган экен, өрүктөн ар кандай эме чапкан ошол мына 9 коргоо. Анан Алыкулдун жана Жеңишхан атасы дегендер барбы? Ошо Жеңишхан жана Курманбайдын кызы 45-жылы туулган. Ошо Жеңиштин учурунда төрөлүп, анан Жеңишхан болгон. Анан Алыкулдун дагы баягы өзүнүн чарчап калганыңызды жыпарга окшоштуруп, Жеңишханды ээрчитип жүрүп, Чакмаканттан берчи экен деп айтылган жерлер бар. Анан ошол Жеңишхан кийин калп айтпасам 2015-жылы келип, ошондо ушуну берип кеткен да, ошо биздин аял жыртама белек атамдан калган нерсе деп, ушундай. Демек Алыкулга замандаштардын тиешеси ошондой. Анан мисалы могунда чырактандар, портрет, портреттен бул кооперативдин сүрөтүнүн көчүрмөсү. Бирок музейдеги түп нуска деле ушундай эле көрүндү да. Алыкул 40-жылы 25 жашка чыкканда тартылган сүрөт экен. Мына бул болсо машинкалар. Бул деле ошо Алыкулдун заманындагы да. Ошо анан азыр
жана студенттер, кичине окуучулар кезде таң калат. Кантип ушу менен жазсын депчи. Анан мен көрсөтөм да мындай депчи. Анан сен азыр эми компьютерде. Эми мындай балдар тен Алыкулдун өзү жашаган үйдү көрдүңөрбү? Оңдолгондон кийин. Анан эми ошо оңдолгондон кийин дагы жана экспонаттар көбөйүп, ар түрдүү материалдар чогултулду. Анан силерге окшоп кызыгып келген жаштар, студенттер, окуучулар, башка кишилер келгенде дагы мындай орун очогу жетпей калды. Ошон үчүн кийин муну маселе коюп, шаардык мэриянын жанагы калктуу турмушка орноштуруу деген бир уюму бар. Ошон менен башталган. Анан кийин алар да аягына чыкпай калып, анан жана айткан Башманов Юра деген альпинист, Алыкулдун көрманы, азыр бизнесмен, ошонун күчү менен бүткөн, муну үстү баары жазылыпчы. Анан бул боз үйдү биз атап койдук. Алыкулдун ак өргөсү, ыр өргөсү депчи. Себеби дегенде жанагындай жолугушууга келгендер, ар кандай иш чарага келгенде бияка отуруп алып, ырынырда жолугушуу эскерүү болот дегендечи. Анын дагы бир максаты мындай атайын сүрөт, гезиттен көргөзмөлөрүн уюштуруп калабыз да. Алыкулдун ар бир чыгармасына же бир кандайдыр окуяга байланыштуу. Анан мына быйылкы жыл болсо улуу жеңиштин 75 жылдыгы болуп атат. Ошондой эле Алыкулдун өзүнүн 105 жылдыгы. Анан дагы белгилей турган десем 12 декабрь 1950 Алыкул 35 жашында дүйнөдөн өткөндө быйыл мына 70 жыл толот экен да. Ошо 70 жылдыгына карата дагы деп ар кандай иштер болуп атат. Ошон анан ошондой максаттарда бул боз үй ак өргө салынган да. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй Казыбаев Памирбек агайыбыз менен Алыкул Осмоновдун музейин көрүп чыктык. Агай, сизге терең ыраазычылык. Ушундай кыштын күнүнө карабай бизди музей менен тааныштырып, музей тууралуу жакшы бир маалыматтарды бергендигиңиз үчүн. Мен дагы силерге чоң рахмат айткым келет. Мына кыштын кыран тилесине карабай, анысы 9 айдан бери пандемия деп эки жакка кирбей эле чыкпагыла деп койбоду беле. Ошого карабастан атайын келип, анан могу Алыкулдун каза болгонун 70 жылдыгына деп туулганын 105 жылдыгы, анан баягы Алыкулдун чыгармачылыгындагы бир өтө мындай кандай жемиштүү жылдары болгон ата мекенин согуштун учурундагы учурлар менен тааныштык, жакшылык болсун. Анан эми негизгиси баягы Алыкул ата журттун акыры дейбиз да. Ата журтка азыр өтө мындай кырдаал сыноо болуп атат баарыбызга. 30 жылдан бери бизден оолактап турган ооматыбыз буюрса эмгик жылы келсин деген чоң телек үмүт бар. Ошол эми жаңыдан аракет жаштар чыгып атат. Ошо жаштарга кубат берсин. Ошо Алыкулдун жанагы сен ооруба, мен ооруйм ата журт деген баягы улуу чакырыгын биз ишке турмушка ашыралы. Анан баардыгыңарга чоң рахмат, ийгилик болсун. Достор, сиздер менен Маданият дайым берүүсү, аны мен Эдил Уламбеков алып бардым. Достор, биздин 3 в 1 YouTube каналыбызга катталып, жаңы видеолорубузду өткөрүп жибербөө үчүн коңгуроочону күйгүзүп, досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Дагы жаңы видеолорубуздан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.